Ош шаарында 105 сериядагы 3 бөлмөлүү батир сатылып жатат. Ремонттору жаңы эле болгон 3-кабатта. Ал эми баасы $68.000 бир аз кеми бар. Амансыздарбы ардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эгерде кимде-ким Ош шаарынан дал ушундай 3 бөлмөлүү батир издеп жаткан болсо, бул видеону аягына чейин күзөтүп барууну сунуштайбыз достор. Келиңиздер. Биз сиздерге толук маалыматтарды берерден мурда көчө тараптан келүү жолдорун көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу достор, мен азыр Оштогу эл оозунда айтылган Вешойдо турам достор. Бул көчөнүн аталышы Жеңишбек Бабараимов. Эми кайсыл жер десеңиздер, 125-маршруттук каттамды бардыгыңыздар билесиздер. Анын акыркы аялдамасы ушул жерде түгөнөт. Андан бери батышка 100 метр жүрөсүздөр. Дал ошол газ суу, коктейл суусундуктарынын жанынан түз кирип барасыз. Тетиги 5 кабаттуу үйдү көрдүңүздөрбү? Ошону такалдыңыздар. Эми бул жагынан айланып артына өтөсүздөр. 22-даректеги үйдөн жолугушканча. Мына ушул көп кабаттуу үйдү көрдүңүз, Эми айланып өтө бересиз. Дал ошол Ош көчөсүндөгү 22-даректеги 5 кабаттан турган үй ушул. Подъездерди эсептейбиз. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи подъезден, урматтуу достор, жүрүңүздөр. Мына ушул 5-чи подъезден өзгөчө краскаланган. Ушул подъезден жогору 3-чү кабатка чыгабыз достор. Мынакей урматтуу достор, биз 3-чү кабатка дагы чыгып келип калдык. Эшигин көрүп төрүнө өт дейт, подъездери тим эле жаркылдайт. Сиздер 3-чү кабатка чыккандан кийин солго буруласыздар. 50-чү эшикти ачып кирип келесиздер. Ушул күрөң түстүү кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу батир сиздерге дагы насип кылсын. Ар бирибизге ушундай батирлер насип кылсын дейли дагы. Жакшы ниет менен баштадык. Мен тааныштырууну ушул жерден баштадым. Кире бериш жери кафелденген экен. Бүт бардык коридорлору, ремонттору кече жакында эле болгон экен, көп болбоптур. Кыскасын айтканда, өз кардарын бул батир күтүүдө. Кирип эле жашай бересиздер, көрпө төшөк, идиш аягыңыздар менен гана. Мен анда тааныштырууну ушул бөлмөдөн баштагым келип турат, анткени чоң бөлмө. Ойбой! Конок тоскону дайын экен. Мына ушул конок бөлмөсү, узун турасы 3,80-ге 5,20. Диван креслолору апа-бакай болуп тизилип турганын караңыздар, кас-катар болуп. 20-30 коногуңуздар келсе, ушул жерден тосуп узата бересиздер. Караңыздарчы, занавеска пардалары менен мына ушул точкалардан бери бир түстө экен. Өзгөчө дизайн менен аракет кылып жасалгалы алыптыр. Моюша бойлор чапташтырылып турат достор. Азыр бренд мода болуп жаткан гүлдүү түстүү жашыл кызылдар азыр болбой калды. Эми бул жагына өтө турган болсок, өзүнчө бир жаш балдар уктоочу бөлмөдөй эле кенен балкону бар экен. 105-чи сериядагы батирлерди жакшы билесиздер жашаган болсоңуздар. Ортолуктагы айнек терезе эшиктери алюминий экен. Лампалар, ремонтторун көрүп турасыздар, занавескалар тартылуу. Бул жакта болсо мына көрдүңүздөр. Ачыктагын бир көрсөтүп коеюн. Чымын-чиркейлерден олагыраак болуш үчүн мына ушундай торчолор дагы ар бир бөлмөнүн терезелерине орнотулган. 5 кабаттуу көп кабаттуу үйдүн 3-чү кабатындабыз. Мына ушул дворду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Авто токтотмо жайлары дагы кенен, жаш балдар ойноочу аянтчасы дагы уюштурулган достор. Анан түнкү жарыктандыруулар дагы мына прожекторлор бар достор. Мына ушундай балкон дагы өзүнчө бир бөлмөдөй сопсонун болуп ремонттолуптур. Кана эми башка бөлмөлөргө дагы өтөлү, тааныштыралы. Бул бөлмө жаш балдар уктоочу бөлмө. Килем, керебет, бул эмерек жана занавесканы караңыздар. Бир түстө экен достор. Өзгөчө дизайн менен ремонттолгон достор. Анысы билинип турат. Жылуулук бардык бөлмөлөргө киргизилген, системалаштырылган. Анан бул жагы бул кайсы окуу жай? Мектеп, Лицей ушул болсо керек. Кайсы мектеп эле? Лицей менен мектеп кошуна жайгашкан, экөө тең жаныңыздарда экен достор. Бул Зайнаптагы кайсы мектеп эле? Унутуп турам. Жатак мектеп болуш керек. Сема лицейби кандай? Демек, урматтуу достор, биз анда тааныштырууну уланталы. Жүрүңүздөр. Бул жерде эмеректердин орду дагы каралыптыр. Чек четип эмерек тургузуп койсоңуздар
куп жарашат Кочиркиндики. Нары бери өткөндө сулууланып, таранып, каранып, ушул күзгүдөн көрүнүп турасыздар. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул дагы спальня менен достор. Диванды көрдүңүздөр мынакей спальняда. Бүт бардыгы. Бул жерлерге кийим кечеңиздерди нары бери тартып жайгаштырсаңыздар болот. Бул дагы даяр турат. Бул дагы үйдүн, батирдин өзүнүн дагы шкафтары орун алган, кладовкалары. Бүт бардыгы өзгөчө стилде жасалгаланган достор. Атайын заказ менен жасалып тур бул. Билинип эле турат достор. Эми занавескалар тартылуу, ремонтторун көрүп турасыздар видеодон. Андан бери өтсөңүздөр дагы ушу жаш балдар уктоочу бөлмөдө эле чоң бир бөлмө. Болжол менен узун туурасы бир 4кө 180 же 2 метр чыгып калабы? Ушундай балкон. Мына. Ушул окуу жайы. Окуу борбору Сема лицей болуш керек бул. Кыздар, балдар окуу мектеби. Кана эми уланталы, жүрүңүздөр. Ортолуктагы мына ушул эшик терезелери дагы алюминий, жакшы заман болуп достор. Андан бардык эле бөлмөлөрдү 3 бөлмөлөрүн тааныштырып бүттүк. Эми мына ушул стиральный машина калат. Бул жуунуучу бөлмө. Мынакей күзгүсү менен экен достор. Ваннада сууну толтуруп алып, өзүңүздөр тиктеп алып, сууңузга суктанып, жуунат экенсиз буюрса. Аристон орун алган, кафелденген бул жагы жакшы. Андан бул тарабы кладовка. 105-сериядагылар бүт эле кладовкада. Караңыздар. Полка кылып, кладовка кылып коюптур. Бул жерден эч нерсе алып чыгып кетилбейт, бүт бардыгы стерге калат достор. Бул жактагы өзүнчө бир кладовка. Эми калып кетип окшойт. Бул жагы ажатканасы мынакей. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Таза тыккан сопсонун күзгү эки тараптуу бурчта жайгашкан. Бул ашканасы. Ашкана эмеректери дагы бүт бардыгы жаңыдан болгон. Атайын ушул жерге ылайыкташтырылып жасалгаланган. Бул болсо суу фильтри. Бул жерден дагы эч нерсе чыгып кетпейт. Газ плиталары бүт бардыгы орун алган достор. Холодильник мына жакшы. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эсин номер экранасында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Кирип эле жашай бере турган шартта жашаган сайын жашагың келет Кочиркиндики. Мына диванга олтуруп тим эле уктап калгың келет. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Мына көрдүңүздөрбү? Сразу тыштап коюш керек экен. Башкачаныкы. Башкача. Кайсы бактылуу инсанга насип кылар экен, Сразу той жасайт Кочиркиндики. Документтери так. Мечит, мектеп, бала бакчаларга, базарга жакын. 125-маршруттук каттамга чыксаңыз эле болду. 200 метр эле жүрсөңүз, конечный, чыгып алып шаардын булуң бурчунда каттасаңыз болот. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Буюрса, жакшылык иштерде көрүшкөнчө. Ар бириңиздердин тапканыңыздар ушундай жакшылык иштерге буйруй берсин. Тапканыңыздарга жараткан өзү берекесин берсин.